Деги эле аялзаттын мээримине, аялзаттын күчүнө таң калып деги эле бүтө албайбыз. Ушул аялзаттар демекчи, бүгүн дагы бизде эң күчтүү, эң кыйын деген аялзаттарыбыздын бири келип калган учуру. Абдрахманова Калбүбү Чүй облустук мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугу калыбына келтирүү борборунун директору. Саламатсыз беже, куш келипсиз. Бүгүн биз жогоруда айткандай эле, ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушул быйылкы жыл президентибиздин жарлыгы менен өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жана колдоого алуу жылы деп жарыяланды. Ошонун алкагында кеп кылалы деп турабыз. Куш келипсиз эже студиябызга. Келиңиз эми мына ушул жарлыктын негизинде сурай турган болсок, сиздердин реабилитациялык борбордун максаты жана сиздерде канча бала бүгүнкү күндө камкордугуңуздарда ушул тууралуу айтып берсеңиз. Биздин Чүй областык борбор, бул максат борбору. Чүй областык деп аталган менен Кыргызстандын бардык региондорунан балдар келет бизге. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга 70 балага ылайыкталган борбор. Учурда ошонча бала бизден калыбына келтирүү курсунан өтүп турушат. 70 балага ылайыкталган. Бул балдар деги кандай колдоого муктаж? Эми мүмкүнчүлүгү чектелген деп ат эле айтып атпайбы? Колдоого бардык тараптан муктаж. Бардык тараптан биз ошо балдарды калыбына келтирүү үчүн абдан көп эбегейсиз иштер жасалат. Балдардын бардыгы чындыгында эле баягы бардык жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жагы болгондуктан аларга көп нерсе колдоого муктажбыз. Мүмкүн биз ошол калыбына келтирүү иштеринде техника реабилитация деп коет. Балдарга абдан керектүү нерселер да булар. Биз ошо менен балдарды камсыздашыбыз керек. Анан цифровизация жылы деп да атпайбы? Биз ошол борбордо балдардын базасын түзүш үчүн бизге абдан күчтүү компьютерный система да керек. Бизге учурда ушулар жетишпейт. Бизде ушундай колдоо ушул жактарына да муктажбыз да. Жардам керек бизге. Ал эми сиздерге келген балдар канча убакытка чейин сиздердин камкордугуңуздарда болот? Биздин борбор негизинен балдар шал оорусунун бардык формалары, менингит болгон, инсульт болгон балдар ошондон кийин келишет. Ана травма алган, сөөк булчуң оорулары менен калыбына келтирүү курсунан өтүшөт. 1,5 жаштан 16 жашка чейинки балдар 60 күнгө чейин дээрлик ошол калыбына келтирүү курсун кабыл алышат. Бизге 1 жылда 2 жолу келип турган, ар бир 6 ай сайын келип турушат. Ошончо убакыт ичинде баягы ден соолугун калыбына келтирүүдө жыйынтык жакшы эле болобу? Эми жыйынтык ДЦПны баягы бардык жоготкон функцияларын калыбына келтиребиз толук деп айта албайбыз. Бирок жартылай калыбына келет. Биздин борборго баса албай басып кеткен балдар, тамак иче албай, кашык кармай албаган балдар, кашык кармап өз алдынча тамак ичип, кадамдарды жасап, көп мындай бир ар бир күнү бизге бир жакшы ачылыштарды көрүп биз кубанып сүйүп турабыз. Сөзсүз түрдө жылыш болот. Анан бул жерде айта кете турган нерсе, канчалык эрте баштаса калыбына келтирүү ошончолук жакшы да. Биз мурун 3 жаштан баштап кабыл алчубыз. Акыркы учурда ошо биз да эрте кийлигишели деп балдар ошо жобобузду өзгөртүп, азыр 1,5 жаштан баштап балдарды кабыл алып калдык да. Анда мына сырткары сиздер реабилитациядан башка дагы кошумча сабак дагы бересиздерби аларга? Бизде медициналык реабилитациянын бардык түрү бар. Бул мисалы үчүн медикаментоздук дарылоодон баштап, дарылоо физкультурасы, сенсордук нарушение деп коет. Эми балдардын баары угуусу, көрүүсү, сезүү органдарынын баарында бузулуу бар да, ошолорду калыбына келтирүүчү атайын методдор, ыкмалар бар, эмгек терапиясы бар. Андан башка бизде социалдык педагогикалык бөлүм бар. Бул жерде ошол балдардын эмоционалдык жана психикалык состоянияларын калыбына келтирүүгө, жана окуганга, үйрөтүү, сүрөт тартуудан баштап ручка кармаганга чейин тамга үйрөтүүгө бүт ошол бөлүм ошол иш менен алектелет. Жакшы. Анан жашы жөнүндө дагы сөз кылып калбадыңызбы? Балким баягы жаш бир топ чоңоюп калган кезде келсе, аны калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү канчалык баягы? Эми мындай да, дүйнөлүк практикада канчалык 0 жашынан деп коет. Төрөлгөн күндөн бизде эмеден башташ керек да. Төрөт үйүндө эле, бала төрөлгөндө эле бул реабилитацияны башташ керек калыбына келтирүү. Канча эрте
баштаса, ошончолук баланын жашоого ыңгайлашуусу, акыл эсинин өсүп, коомго аралашуусу ошончолук эрте болот. Канча кеч болсо ошончолук жай болот. Бизде өкүнүчтүү да негизи баягы балдар 1 жаштан ашканда араң дарты такталып, анан аябай кеч болуп атат. Бул аябай кечиримсиз нерсе. Негизи бул себептери, бул балдардын шал оорусунун себептери абдан көп да. Канча эрте киришсек, ошончолук натыйжалуу болот. Кабыл алуудагы жашты аныктаган экенсиздер. Чоңоюп калган жаш өйдөлөп калган баягы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кабыл аласыздарбы? Маселен 10 жаштан 15 жаштан өйдө деген. Биз 16 жашка чейин бүт. 16 жашка чейин. 1,5 жаштан 16 жашка чейин. Дегеле ушу сыркоологон баягы балдар дейбизби, кандай? Ушу менен дарыгерлердин ортосундагы бир этика кандай болот сиздерде? Биз эми биздин борбор баягы мен өзүм айтпайм, бирок биздин мнениясына ата-энелер менен биз тынымсыз иштешебиз да. Бизде балдардын эле эмес, ошол балдардын ата-энелеринин психикалары да жабыркаган да. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды төрөп, анан аны дайыма багып туруш энелер үчүн абдан оор. Бизде ушул аябай жакшы жолго коюлду деп азыр эсептейм. Биз ушу эне аталар менен мындан ары дагы аябай тыгыз байланышта бололу деп өзүбүздүн бир методикаларды иштеп атабыз. Азыр ушуну киргизип атабыз бир Минздравдын эмелерине. Биз ушул эрте канча ата-энелер менен иштешиш керек экен. Ошо анан канча эрте болгондо биз негизи бул оорунун себеби өзү мээнин бузулушу болуп атпайбы? Бунун себеби деген кош бойлуу кезинен эле биз уже алдын алуу иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Бул абдан чоң маселе, көйгөйлүү маселе. Ал жеке эле ошол бу кош бойлуу кез эмес. Вообще баягы келечектеги эне боло турган кенедеги кыздардан баштап профилактика, алдын алуу иштерин жүргүзүшүбүз керек. Мунун себеби эле жанакы кош бойлуу кезиндеги энелердин оорулары болуп атпайбы? Давление, анемия, ар кандай инфекциялык оорулары, бөйрөк оорулары басымдуулук кылган учурда ушул кезде ошол негизи ушул баланын ушундай төрөлүп калышына аябай шарт түшөт. Ошон үчүн биз эң негизги баягы алдын алуу иши бул кичинекей кыздарыбыздан башташыбыз керек. Эрте тактап ооруларын, эрте дарылап, эне болууга даярдап башташыбыз керек да. Сиздерге кайрыла турган адамдар кандай жолдор менен кайрылат? Бизге эч кыйынчылык жаратпайт. Бизге ошол өзүнүн эле жашаган жеринен эле бизге жолдомо алышат. Диагноздор биз такталган, дарты такталган, бүт уточнён диагноз деп коет. Обследованияны полный өткөн балдарды, текшерилген балдарды кабыл ала беребиз. Ал эми өзүңүздөрдө кадр маселеси кандай жолго коюлган? Кадр маселеси кийинчерээк эми ушу кадр маселесине да киришип атабыз. Себеби деген баягы бизде баягы советтердин убагынан бери калган тарификация калган да, азыркы учурда баягы заманбап талапка ылайык ошо балдардын жана көбүнчө логопед, дефектологдор керек болгондугуна байланыштуу бул өзү дагы аябай тартыш кадрлар. Биз өзүбүздөгү тың жаштарды өзүбүз окутуп, шарт түзүп, заочный окуп аткандардын баарын азыр ошо логопед, дефектологко үндөп, ошол жака которуп, окутуп алып атабыз кадрларды. Бүгүнкү күндө ошол сиздер окутуп аткан баягы багыттарга жаштардын агымы калуусу жакшы эле болобу? Эми жаштар азыр баягы акча маселеси роль ойнойт да. Бизде эмгек акы аябай төмөн. Анан жаштарды тартыш абдан кыйын, бирок ошого карабастан ушу акыркы курстагы студенттер менен иштеп, ошолорду алып келип, азыр жаштардын ан сезими абдан жакшы. Анан бул кайрымдуулукка, анан бизде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга уюшуп, ушундай коомдор пайда болуп, тартылуусу жакшы да. Ошо кызыгып келгендер бар. Эң сонун. Дегеле биздин билишибизче, сиз Тоолуу Нарындын Төлөк айылында дагы тажрыйбаңыз аябагандай көп экен. Ошол кездеги дарыгерлер менен азыркы дарыгерлердин айырмасы кандай? Дегеле өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен эми негизи тоо арасында айылда 25 жылы дарыгерлик кызматта иштедим. Практикам баягы даярдыгым абдан эле
мыкты болуш керек, себеби деген бизде эч ким менен кеңеше турганда жок болчу да бизде. Ал кезде аппаратуралар да жетишсиз болчу. Бизде өзүбүз эле УЗИ, өзүбүз эле аппарат болуп, баягы турмуштук тажрыйбам аябай топтолгон. Муну үчүн абдан керек деп. Анан мен бир айта турган нерсем бар да, бизге балдар келгенде баягы сураганда ошонун 70% айтат да, мен балам желтуха болуп, сапсары болуп төрөлгөн, анан дары алган эмес, оон дарыланган эмес, дарыгерлер көңүлдө эле урган эмес деп айтып калышат. Анан мен ошо биздин убагыбызга салыштырып таң калам. Биз жанагы врожденный вывих дегендерди 2 айында эле, анан жанагы саргарып кеткен балдарды төрөлүп келер менен убагында дарылачыбыз. Ошо кезде эле. Анан мен ойлойм, ошондон улам биз жанагы ушу шал оорусунун төрөлбөгөнүнө дагы, көп төрөлбөгөнүнө да бир аябай эме болушубуз керек да, шарт. Анан биздин убагыбызда врачтар аябай мындай жоопкерчиликтүү болуш керек эле. Бизде жоопкерчилик аябай жогору болчу. Бир баланын өлүмү үчүн бизди кайка гана сүйрөп барчу эмес. Коллегияларда эмне себептен, причинасы эмне кетти, биз ошон үчүн биз ар бир балага бир өзүнчө бир жоопкерчилик менен мамиле жасасак керек деп ойлойм. Бүгүнкү күндөгү кол алдыңыздагы кызматкерлерге дал ушундай талаптарды коесузбу? Эми мен чындыгында баягы ачык эле айтып коеюн, биздин борбордун акыбалы, мен 4 жыл болду иштегениме, келген учурда оор эле болчу. Материалдык, базалык жагы да абдан начар, ремонт жагы да начар. Эми ушул күндө биз абдан жакшы деңгээлге жеттик деп ойлойм. Көп эмгек жумшалды буга. Борборубузда суубуз жок экен, мен келген учурда ошол биринчи ошол борбордо суу киргизгенден баштагам. Азыркы учурда ошол 5 группа бар, 10-15тен бала. Ар бир группада заманбап бүт шарт түзүлгөн. Ал эми ушул баягы сиздер мына энелерге дагы кеңеш берүү максатында бир багытты буюрса колго алабыз деп атасыздар. Мына балдарды дагы ошол ден соолугун калыбына келтирүүдө тажрыйбаны арттыруу бул эл аралык деңгээлде эң сонун баягы мүмкүнчүлүк. Ушул багытта кандай иштер жүрөт? Сиздердин кызматкерлер ошондой бир эл аралык реабилитациялык борборлор менен кызматташуу, чет жактан тажрыйба алмашуу же ошолорду бизге чакыруу сыяктуу? Эми бул аябай көйгөйлүү маселе. Мен баягы өз алдынча аракет кылып, Москва шаарына барып, ошол өзүмдүн отпуска учурумда барып алып, атайын кызыгып, ошо реабилитациялык борборлорун кыдырып, Алматы шаарына барып, бүт көрүп келдим да өзүм эле. Ошо кандай артыкчылыктары бар, кандай жетишкендиктери бар, биз ошол деңгээлге жете алабызбы, биздин колубуздан келеби деген мааниде. Чындыгында аракет кылсак, биз ошол эле деңгээлде болууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Анткени бизде кызматкерлердин бардыгы абдан тажрыйбалуу, бар жактан окуп келишкен. Шведский программа деп булар 6-7 жыл бою ушул калыбына келтирүү боюнча окутуудан өткөн. Биздин кадрларыбыз күчтүү. Чындыгында врачтарыбыз, дарыгерлерибиз. Деги эле ошол сиз айтпадыңызбы, жана ата-энелер дагы кичине баягы стресске көбүрөөк калат, ошо балдар менен кошо депчи, ошо келечектеги балким болочоктогу энелерге кандай кеп кеңешиңизди берет элеңиз? Анан азыркы учурда аябагандай талкуу көп болуп аткан учурда эмне деп атсаңыздар, баягы азыркы жаш дарыгерлер менен пациент деп коебузбу, сыркоологон адамдардын ортосунда келишпестиктер аябагандай көп. Ошол үчүн жаш дарыгерлерге бир 5 кеңешиңизди берип кетпейсизби? Эми баягы биздин учур менен азыркы учурду салыштырыш кыйын. Биз иштеген учурда биз акча менен ишибиз жок болчу. Чындыгында баягы мындай көп жагынан азыркы жаштар менен бизди салыштырыш кыйын го деп ойлоп атам да. Акча менен ишибиз, биз айлыгыбызды дагы сурачу деле эмес экенбиз. Бизди жакшы врач, мыкты азамат деп койсо эле, бир жылга бир грамота берип койсо райондук врач, же алдыңкы райондун мыкты врачы деп койсо эле чуркап баягы эмгек кылып иштечүбүз анан. Мен бул ушул турмуштук өзүмдүн тажрыйбамды ойлоп койдум да, ак эмгек кылып, адамдарга канчалык жакшы мамиле жасап, ар бир ушул дарыгер чын жүргөн аракет кылса, бул эмгегин үзүрүн көрөт. Аябай эмгек үзүр келет экен. Мен ушул кезде ушул өзүмдүн жон терим менен сезип атам да, ак эмгек кылыш керек экен. Ар бир адамдын көңүлү күл дегендей, биз ар бир ушул ооруга жакшы сөз жок дегенде, жакшы сөз көңүлүн көтөрүп туура багыт бериш керек. Мен байкап атам, ушу көп ал жерден келгендер бар, тияк урунуп, анан баягы түшүндүрүп бербегендин, баягы түшүндүрүү иштери болбогондон конфликттер чыгып кетип атпайбы? Дарыгерлер менен оорулардын ортосунда. Ошону бир жакшы сөз менен жайгарып, азыркы дарыгерлер адамгерчиликтүү сапатын биринчи орунга коюш керек да келген адамга. Калган баягы жакшы мамиле жасаса бардыгы болот. Ата-эне мисалы үчүн ооруган баласы үчүн жүрөгүндү аябайт. Просто ошо балага
ушунчалык бир башкача өзүңдүн бир бизде ушундай түзүлгөн. Бизге келген борбор келгендер бизден көп тажрыйба алса болот да. Ушу мамиле боюнча буну биз жөнгө салып алдык деп ойлойм. Эң сонун. Жакшы. Сизге чоң рахмат айтабыз убактыңызды бөлүп атайын келип бергениңиз үчүн. Мына ушул жылдын алкагында дагы балдардын ден соолугун калыбына келтирүүдө бир топ иштерди колго алып, ишке ашырасыздар деген терең ишеничтебиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Буюрса, рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Чүй облусунун максат мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун директору Калбүбө Абдрахманова эжекебиз болду.